Жогорку кеңештин төрагасы Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган Дастан Жумабековдун аракети кезектеги сынга кабылды. Ал өзүнүн жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп баратканын унутуп калганбы, же атайлап эле добуш берүүдө оң таасир этет деп үмүттөнгөнбү айтор жаңы көз жарган келинге 50 000 сом сүйүнчү берген. Муну тастыктаган сүрөттөр интернетке жайылып кеткенден бери бул кадамды добуш сатып алуу катары баалагандар шайлоодон четтетилиши керек деп талап кылып чыгышты. Өзү ошол жерде отуруп анан мыйзамды бузуп атса кантип ошолго татыктуу болсун? Мен татыктуу эмес деп ойлойм. Ооба, четтетиш керек, ооба. Эми баарыбыз аларга ишенип аткандан кийин турабы? Анан кийин алар өздөрү мыйзамды ушинтип бузуп атса, анан биз дагы алардан эмнени күтүшүбүз керек? Дастан Жумабеков бул Кыргызстан партиясынын башкы лидери болуп аткандан кийин бул башында, иштин башында мыйзам бузуу болуп чыгат. Ошондон алыныш керек. Ачуу сынга тушуккан спикердин басма сөз катчысы Жоомарт Максатбеков акчаны төраганын фондунан берилди деп актап чыкты. Ал жаңы төрага келгенге чейин жогорку кеңештин төрагасы бойдон кала берет жана кызматын аткара берет. Таласта спикер катары иш сапарында жүрөт. Уулду болгон келин ымыркайына Дастан Артисбековичтин атын койгон экен. Ошого акчалай жардам көрсөттү. Эгерде спикердин фондунан кеткен акча болсо, коомдук фондунун акчасы, эгер ал фонддо спикер учредитель болсо бир жөн, бул мамлекеттин акчасы катары кетет. Мамлекеттин акчасы. Анткени спикердин президенттин фондун мамлекет неме бекитет да. А спикер болсо кол коюп өзү уруксатын берет. Аны бериш үчүн дагы мамлекеттик органдардын коллегиалдык макулдугу керек. Бюджеттен кетип атат акча. Эгерде өз үй бүлөсүнүн атынан берип атса, бул подкуп. Спикердин аракетин Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова административдик ресурс колдонуу катары баалап, бул үчүн Кыргызстан партиясынын жоопкерчилигин кароо жана Дастан Жумабековду жарыштан четтетүү маселесин кароону сунуш кылып чыкты. Жогорку кеңештин төрагасы катары Жумабеков Дастан азыркы учурда региондорду кыдырып эл менен жолугуп, ошол өзү менен чогуу жогорку кеңештин пресс службасын алып жүргөнү, расмий ошондой шайлоочулар менен элдер менен жолугушуусун массалык маалымат каражаттарына таркатканы, бул ошол шайлоо мыйзамында 21 деген статья бар, административдик ресурс деп коет. Ошону бузгандыгы анык көрүнүп турат. Анткени 19 августта бул киши талапкер болуп Кыргызстан саясий партиясынан чыккан, ошол күндөн тарта өзүнүн макамын, өзүнүн ошол спикерлик кызматын пайдаланып, өзүнө ошондой ыңгайлуу шарттарды түзгөнү бул мыйзамсыз. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени эртеңки жыйында карай турган болгон. Эгер БШК бул фактыга көз жумуп, тандалма мамиле жасай турган болсо, элдин таза шайлоо өтөрүнө болгон ансыз да солгун ишенимин ого бетер жокко чыгарышы мүмкүндүгү айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.